Назарыңыздарда Талас мамлекеттик университетинин ноябрь айынан алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Талмуда 10 ноябрь илим күнү салтанаттуу белгиленди. Талмунун профессордук окутуучулар курамы тарабынан акыркы 5 жылдыкта изилденип, жыйынтыктары басмадан чыгарылган илимий усулдук эмгектердин көргөзмөсү уюштурулду. Университеттин окумуштууларын куттуктоо үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Жанузакова, Талас шаарынын вице-мэри Мира Сейдикеримова, Талмунун ректору Айбек Упенов, окуу жана илимий иштер боюнча проректор Самат Жумалиев сөз сүйлөшүп, адамзат коомундагы илимдин ордуна маанисине токтолушуп, окуу жайда эмгектенип жаткан окумуштуулардын эмгектерин баса белгилешти. Илим жаатында ийгиликтерге жетишкен окумуштууларга Талас шаардык мэриясынын, Талас шаардык депутаттар кеңешинин жана университеттин ардак грамоталары, ыраазычылык каттары тапшырылды. Андан кийин илимдин докторлору Курманкулов, Айнура Ажибаеваларга сөз кезеги берилип, изилденүүчүлөргө илим изилдөө боюнча акыл кеңештерин айтышып куттукташты. Талмунун илимий ишмердүүлүгү аттуу видео тасма көрсөтүлгөндөн кийин илимий баяндамалар окулду. Талмунун ректору Айбек Упенов өзүнүн жыйынтыктоо сөзүндө окуу жайдагы илимий ишмердүүлүктү күчөтүү, өнүктүрүү, интеграциялаштыруу багытында иштер үзгүлтүксүз улантыла берерин баса белгиледи. Иш-чаранын соңу көңүл көтөргөн ыр-бийлер менен жыйынтыкталды. Иш-чараны университеттин көркөм жетекчиси Усейин Эсенаманов алып барды. Талас мамлекеттик университети менен Шушкин атындагы Алтай мамлекеттик гуманитардык педагогикалык университети менен кызматташтык келишими түзүлдү. Келишимге кол коюу аземинде Талмунун ректору Айбек Упенов жана Шушкин атындагы Алтай мамлекеттик гуманитардык педагогикалык университетинин илим изилдөө борборунун директору Власов кол койду. Эки окуу жайдын ортосундагы кызматташуу, билим берүү, экспорту, илим изилдөө жана биргелешип илимий долбоорлорду ишке ашыруу, академиялык мобилдүүлүктүн алкагында пош жана студенттер менен алмашуу, конок лекцияларды уюштуруу, тажрыйба алмашуу, кош диплом программасын ишке ашыруу багыттары боюнча түзүлдү. 22 ноябрда Бишкек шаарында Кыргыз жана Казак Республикасынын билим берүү министрликтердин өкүлдөрүнүн катышуусунда жогорку окуу жайларынын ректорлорунун ортосунда эл аралык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү долбоорлорду боюнча биргелешкен келишимдерди түзүштү. Алардын ичинде Талас мамлекеттик университетинин ректору Айбек Упенов, Дулати атындагы Тараз аймактык университетинин ректору Ишенкулов менен кызматташуу келишимине кол коюшту. Талмуда 22 ноябрда Россия Федерациясынын Шушкин атындагы Алтай мамлекеттик гуманитардык педагогикалык университети жана Талас облустук усулдук билим берүү борбору менен биргеликте уюштурулган Кыргызстанда орус тилинде билим берүү аттуу эл аралык билим берүү марафону жыйынтыкталды. Жыйынтык бөлүктө окуу жана илимий иштер боюнча проректор Самат Жумалиев конокторго жана катышуучуларга ыраазычылык билдирип, конокторго окуу жайдын ыраазычылык катын жана символикалык белектерин тапшырды. Бир жумага созулган билим берүү марафонуна катышкан 300дөн ашуун катышуучуларга сертификаттар, ал эми ачык сабактар конкурсунун жеңүүчүлөрүнө дипломдор ыйгарылды. Соңунда эки элдин достугу даңазаланган концерттик программа тартууланды. Марафондун жүрүшүндө университеттин окутуучулары, мектептин мугалимдери ачык сабактарды, мастер-класстарды, тарбиялык сааттарды жогорку деңгээлде өтүшүп, аларга студенттер, окуучулар активдүү катышты. Эми мамлекеттик тилде билим берүү марафонун уюштуруу боюнча иштер башталды. 24 ноябрь 2021 жыл Талмунун студенттик парламенти жана анын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы ишкердик кызматынын кызматкерлери уюштурган таза, адилеттүү шайлоо үчүн Кадырбарк жана Ар намыс платформасынын негизинде ишембиликке чыгышты. Шаарыбызды акыр-чикирлерден тазалашып, айлана чөйрөгө көркүнөккөр кошушту. Ишембилик уюшкандыкта өттү.
Сиздер Талас мамлекеттик университетинин ноябрь айынан алынган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта болуңуздар.